Сооротуучу Кудай. 28 февраль. Аян китебинде 13-бөлүмдө мындай сөздөрдү окуйбуз. Сенин иштериңди билем. Сен муздакта, ысыкта эмессиң. Ата канат, сен муздак же ысык болсоң эмне? Сен ысыкта, муздакта эмес, жылуу болгонуң үчүн мен сени оозумдан бүркүп чыгарып салам. Бул сөздөр жашообуз жөнүндө ойлонгонго түртөт. Муздак суу сергитип, суусунду кандырат. Isык суу болсо жылытат жана даарылайт. Экөө тең пайдалуу. Бирок жылуу суу пайдасыз, ичкенге да жагымсыз. Ал суусунду муздак суудай кандырбайт. Isык суудай жылытпайт. Жашоодо болсо жылуу болуу бул максатсыз, элдин агымы менен эле жүрүү. Руханий өсүүгө, өзүн өнүктүрүүгө, кызмат кылууга каалоонун жоктугу. Бул жерде чакырык. Жылуу болгонуңду токтотуп, ишенимиңде жана кылган иштериңде ысык бол. Жашооңду маңызга жана энергияга толтур. Ошондо гана айланадагы адамдарга таасир эте аласың. Жана сен үчүн сени оозумдан бүркүп салам деген сөздөр ошончо коркунучтуу болбой калат.